Ырчы Самара Каримова кош бойлуова кече 10 апрель күнү Самара Каримова өздүк майрамын өзүнүн Самара чайканасында жакындарынын курчоосунда белгиледи. Маалым болгондой ырчы быйыл 28 жашка толду. Каримова туулган күнүн жакын санаалаштарын, сахналаш досторун, туугандары жана курбуларынын курчоосунда өткөрдү. Бул тууралуу ырчы өзүнүн интернет баракчасынан билдирди. Таң аткандан баштап Самара айымынын дарегине жакшы каалоо тилектер жаады. Бирок туулган күндөгү сүрөттөр интернетке чыгаар менен көпчүлүк Самара Каримованын кийген кийиминен тарта сынга алууга өтүштү. Ырчы туулган күндөн жолдошу менен түшкөн сүрөтү менен бөлүшүп, сонун майрам үчүн чоң рахмат аскем. Эми үйгө келдик, жалпы куттуктоолор үчүн рахмат деп дагы сүрөттөр менен бөлүшөөрүн айтты. Бирок ырчы эмнегедир пикир калтыруу бөлүмүн өчүрүп койду. Ал эми Каримова менен туулган күн учурунда түшкөн сүрөттөр чыгаары менен интернет колдонуучулары Самара Каримова кош бойлуу деген суроолор кызыктыра баштады. Көпчүлүк ырчынын дарегине кош бойлуу окшойт, көйнөгү неге мындай, көйнөгү жаккан жок, боюнда барбы деген өңдүү пикирлерин жазып калтырышууда. Самара Каримова өзү бул тууралуу эч нерсе дей элек. Булак барометр KG. Мирбек Иманбеков ырчы мурунку күйөрмандарым азырда жазып турушат. Мирбек акыркы эмгектериңдин бири жаным аттуу ырыңдын клиби аябай талкуу болуп кетти. Өзүң деле күтпөсөң керек. Айта көрбөңүз, тынчтык жок. Туш тараптан чалып, жазып, жаман жакшы айтып жаткандардын аягы суюла элек. Чындыгында мынчалык болот деп кыялданган деле эмесмин, бирок элге башкача жаңылык болоорун сезип жаткам. Негизи көптөн бери имиджимди өзгөртүп көрсөм деп ойлоп жүргөм. Эми оюмду ишке ашырдым, өзүмө жакты. Мындан арада көрөбүз буйруганын кандай болот. Элге ырдадым, эл сындап да, чырдап да жакшы жаман айтып жатышат. Элимден айланайын. Чыгармачылыгыңды таштап дыйкан болуп кеттиң эле. Мындан ары катуу иштейин деген экенсиң. Ооба, чыгармачылыкка аралашпай көп убакыт өттү. Дыйканчылык мен кичинемден эле кылып келген жумуш. Эл катары иштеп жатабыз. Кыйнала турган эч нерсе жок. Убагында ар бир ырың хит болуп турчу эле. Ошол күндөрдү сагынасыңбы? Туура, ал убакта жакшы эле жылдызыбыз жанып, жер менен баспай калган күндөрдү унута элекмин. Сагынсам деле кайра келбейт да. Ар бир нерсенин өз учуру болот. Убагында жакшы ырлар чыккан, ага күйөрмандарым күбө. Чыгармачылыгым солгундап кеткенден кийин изденген эмесмин. Эми хиттерден кайра ырдагым келип турат. Спорт ордосуна концерт койсом, имараттын айнегин сындырууга чейин жеткен күйөрмандарым көп болчу. Ал күндөр өмүрүм өткөнчө эстен чыкпайт. Мирбекти мирбек кылган кыргыз элим болду. Элиме өмүрүм өткөнчө кызмат кылам деп, азыр кайра чыгармачылыкка катуу кириштим. Баса 10 метрлик кат жазып, барактарга сенин сүрөттөрүңдү чаптап, арзуусун арнаган кыздар болчу эле. Азыр андай сүйүүлөрдүн аягы тыйылгандыр. Андай күйөрмандарым азыр да көп, мени колдоп, жакшы сөздөрүн, каалоо тилектерин, сындарын, сырларын айтышат. Мурда 10 метрлеп кагазга жазса, азыр 10 метрлеп WhatsAppка же соц баракчаларыма жазып турушат. Ошол кезде айта албай калган сөздөрүн жазышса, мен сүйүнүп калам. Ошол айтылган тилектери, каалоолору, сындары менин жашоомо, турмушума дем күч берип келет. Балким кайра баягыдай жылдыз болуу үчүн заманбап ыкмада Арсен, Омарлар сыяктуу менеджерлүү болуу ниетиң барбы? Андайда тилегим бар, бирок азыр эмес, кийинчерээк. Жакшы обондорумду бир нече ырчылар ырдап жүрүшөт. Жалпысынан канча ырга обон жаздың. Мен чынында бирөөлөр ырдасын деп обон жазган эмесмин. Өзүм үчүн жазган обондорумду азыр ырдап жүргөн ырчылар бар. Жактырып сурап калышкандардан берип койгом. Эми суранса чыгарып деле берем. Ырдын сөзүн өзүм үчүн гана жазып ырдайм, башкаларга сунуштабайм. Анткени өзүмдү акын деп эсептебейм. Булак Мантыш. Аялы жубайынын 47 баласы бар экенин укканда ажырашууга арыз берди. Reddit тармагына катталган аял өзүнүн жубайынын 47 баласы бар экенине даттанууда. Көрсө анын жубайы көп жылдан бери донор болуп жүргөн экен. Бул тууралуу Лента.ру булагы кабарлады. Аял жубайы экөө 8 жыл бирге түтүн булатып келе жатышканын жана жалгыз уулу бар экенин айтты. Аял күйөөсүнүн мындай хоббиси бар экенин эч качан билген эмес. Бир аз мурда сөздөн сөз чыгып, эркек ага өзүнүн 47 баласы бар экенин айткан. Белгилей кетсек, мыйзамга ылайык 47 бала тең. 18 жашка толгондон кийин биологиялык атасы тууралуу маалымат алганга укуктуу болуп саналат. Учурда аял ажырашууга бел байлап жатканын жарыялады. Булак Барометр KG. 210 миллион долларды лотереядан утуп алган жубайлар ажырашууда. Шотландиялык 71 жаштагы Колин жана 62 жаштагы Кристин Уэр Англиянын тарыхында эң ири сумманы лотереядан утуп алган жубайлар болуп саналат. Алар 2011-жылы ири сумманы утуп алышкан деп кабарлайт басылмалар. 210 миллион утуп алган жубайлар Британиядагы эң бай адамдардын тизмесине белгилүү атактуулар Ринго Стар,
Дэвид Бауэ жана Шон Коннеридан кийин эле киришкен. Жубайлар миллиондорду кайрымдуулукка жумшашкан. Ошентсе да чоң сумалардын никесин сактап кала алган жок. Алардын жакындары жубайлардын ортосундагы чатак акчаны утуп алгандан кийин башталганын белгилешүүдө. 8 жылдан бери алардын үй бүлөлүк турмушу акырындап бирок артка кайтаргыс абалда начарлаган. Булак барометр KG. 14 жылда миллионер болгон үй бүлө. Бакай Ата районунун 1-май айылынын 56 жаштагы тургуну Ашым Алашбаев мал чарбачылык, багбанчылык менен аректенип ишкерлик кылууда. Аймакта кабарчы аны менен таанышты. Апам бөлүнгөндө 10 кой берген. Мал чарба, багбанчылык, дыйканчылык, техника иштетүүнүн баарын колхоз тарагандан кийин өздөштүрдүм. Атам бала кезибизде каза болуп калган, 1990-жылы бөлүнгөн. Апам раматылык 10 кой бөлүп берген. Ошондо берген койдун башын көбөйттүм. Уй, жылкы, тоок да кармадым. Айылда багуу ыңгайсыз болгондуктан 2004-жылы айылдын сыртына тоо жака сарай салып, койду көбөйтүп, анан иргегиңе да үлгүрдүм. Азыр баары гиссар койлор. Кышкысын сарайда же тоого барат, жайкысын чаткалга жайлоого чыгат. Үй бүлөлүк чарба десем болот. Бул сарай турган жерибиз колхоздан калган, суу келбеген жер болчу. Бузулуп, тамтыгы чыккан сарайды өзүм алып, аны орду түбү менен сүрдүрдүм. Жанына трактор менен суу ташып жүрүп, ылай жасап, усталарга сарай салдырдым. Мал сорганга сууну тракторлор менен 1 километр жерден ташып келебиз. 4 километр жерден сууну шланга менен тартып келүү керек болуп жатат. Аны казууга техника керек болууда. Анан дагы сарайга жаңы көчүп келген жылдары сарайдын үстү жабыла элек болчу. Там салына элек. Сарайдын ичине койлордун жанына кепе куруп 2 жыл там бүткүчө короонун ичинде жашаганбыз. Жаңы келген жылы күн суук, отун жок. Кошуна сарайдагылар элден уучу болчу. Балдары менен ошол уйлардын таладагы тезектерин терип келип жакчу. Сарайда бир кыш үстү жабыла элек боюнча кыштаганбыз. Ал учурда айыл өкмөттө иштечүмүн. Келинчегим айылда мугалим болуп иштейт. Бир бутум айылда же жумушумда, бир бутум сарайда болчу. Мал азабы, көр азабы. Малда жүргөндө эсте калган көп учурлар болот. Мындан 4 жыл мурун койлор ооруп 60 баш кой бир жуманын ичинде кырылып калган. Ошол жылы чаткал жайлоосунан койду айдап келе жатып, түндө койго карышкыр тийип, 43 койду карышкыр кырып кеткен. Ошол жылы киреше өзүн өзү жаба албай калган. Кой жайып жүргөндө катуу жамгыр жаап, койлор баспай коюп, түнү менен тоонун чокусунда койлор менен кошо суу болуп жаткан учурлар көп эле болду. Мал азабы, көр азабы дегендей кыйынчылыгы өтө көп. Койлордун саны 500гө жетет. Уйдан 8 баш, жылкыдан 3 баш бар. Үйдө 30 чакты таза кандуу кочкор кармайм. Насыя алгандан корком. Чарбачылыкты өнүктүрүү үчүн насыя алган жокмун. Өзүм насыя алгандан корком. Салык кой башына 14 сомдон, жылкыга 100 сом, уй 80 сомдон. Өзүбүздүн үлүш жерибизге чөп-чар айдап жетпегенин сатып алабыз. Чарбадан жылына 1,5 миллион сомдой киреше түшүп, 700 миң сомдой чыгым болот. Гиссар койлор август айында жетилип калат. Сатып алуучу кардарларыбыз бар. Алар кайсыл жака алып кетип жатканын билбейм. Кочкорду сураштырып келип сатып алышат. Чаткалдан да сатылат. Сарайдын жанында 10 гектар жер бар. Ага беде буудай эгебиз. Бак сарай бардыгы 5 гектар аянтты ээлейт. Жылына 5 гектарга салыгын убагында төлөп турабыз. 150 түп алма, 1000 түп кара өрүк, 100 түп алмурут, 30 түп алча, 500 түп терек бар. Бак өстүрүүнү алма, кара өрүк, терек тигүү менен баштадым. Суу жок, трактор бузулуп калганда эшек менен суу ташып, алма, өрүктүн түптөрүнө кумган менен куюп чыкчыбыз. Суу ташып жүрүп бардыгын өстүрдүм. Кыскасы, адам баласынын колу тийген жер Гүлстан дегендей эле эч нерсе өспөгөн. Суу келбеген жерге 5 гектар бак өстүрүп, сарай салып мал кылдым. Мунун баары сөз менен айтып жеткире алгыс мээнетти талап кылат. Азыр эсептесем бак тигип сарай салганыбызга 14 жыл болуптур. Баары артта калды. Малды, багбанчылыкты, дыйканчылыкты, техниканын сырын 5 колдой билип калдым. Бактарды, малды өзүм дарылап, бутап, техниканы өзүм иштетем. Эгер суу маселеси чечилсе, чарбаны 2-3 эсе өстүргөнгө көзүм жетет. Кыскасы, мээнетимдин үзүрүн көрө баштадым. Чарбабызга эч ким жардам берген жок. Өзүбүз сатып алган 2 трактор бар. Алар бардык шаймандар менен камсыздалган. Мындан тышкары жеңил унаа бар. Балдарым ишимди улантып кетсе экен дейм. Бул иштердин пайдалуу жагы курсак ток, кийим бүтүн. Кыскасын айтканда өлкөдө завод, фабрика, өндүрүш жокко эсе болуп, айлык акы аз болгондон кийин ушул мал, багбанчылык, техника, дыйканчылык жагына өттүм. Өзүм Ору айыл өкмөтүндө 15 жыл айыл башчы болуп иштеп, азыр пенсиядамын. 3 уул, 2 кызым бар, кыздарым турмушта. 3 балам азыр колумда, бөлүнө элек. Ортончу уулум архитектура тармагын былтыр бүттү. Бирок айлык акы канааттандырбагандыктан азырынча бул жакта эле мал багууда. Балдарым улантып кетсе экен деген тилегим бар. Булак турмуш KG.
Кылмыштуу топтун мүчөсү Чыңгыз Дөөгө издөө жарыяланды. Дөө каймана аты менен таанымал кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Чыңгыз Жумагулов 2 кишини өлтүрө сабаган деп шектелип изделип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Эске салсак, 10 апрель түнү Бишкектеги медициналык мекемелердин биринин алдына белгисиз адамдар катуу сабалган 2 кишини таштап кетишкен. Алардын бири 45, экинчиси 36 жаштагы жарандар болгон. Экөө тең жандандыруу бөлүмүнөн каза болгон. Алдын ала маалыматка караганда алар кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турушкан. Кылмышка шектүү катары кылмыштуу топтун 2 мүчөсү колго түшүрүлдү. Дөө каймана аты менен кылмыш дүйнөсүнө таанылган 38 жаштагы Жумагулов Чыңгыз Адашкановичке издөө жарыяланды. Ал Чүй облусунун Сыгата районунун Ичке суу айылынын тургуну деп айтылат билдирүүдө. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, аны ушул жылдын февраль айында жатак абакка которушкан. Булак Спутник KG.